Мындан 2 жумадай мурда өткөн айдын соңунда Азаттык радиосу жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу журналисттик иликтөө кыргыз коомчулугунда ууду кептерди пайда кылып, жада калса өкмөт башчы тиешелүү органдарга маселени текшерүүнү тапшырган. Ал иликтөөдө 100 миңдеген эмес, миллиондогон долларлардын Кыргызстандан чыгарылышы тууралуу сөз болгон. Кийинчерээк баш айланткан бул миллиондор маселесинде күмөн сынаткан жана суроо жараткан жагдайларда жок эместиги белгилүү болгон. Биздин иликтөөчү журналистибиз Элнура Алканова ошол күмөн сынаткан жагдайларды иликтеп, Азаттыкка ишенимдүү булагы сунуштаган документтерди текшерип, анын жарымы жасалма экенин аныктады. Мындан тышкары кабарчыбыз бул миллиондор маселесине байланышкан бир катар жаңы фактыларды таап чыкты. Андан да кызыгы, документтерге коюлган кол Кытай жараны Айеркен Саймайтиники эмес, Америка Кошмо Штаттарында жолбун иттерге кам көргөн бир компаниянын аткаруучу директору Адам Стенфилд аттуу адамга таандык болуп чыкты. Сөз иликтөөчү журналистибиз Элнура Алкановада. Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион доллар. Кытайлык уйгур соодагерлер Матраимовдор үй бүлөсү деген сөздөр акыркы 15 күндүн ичинде эң көп айтылып, жазылып жатат. Азаттык радиосунун Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнөн кийин финансылык полиция текшерүүлөрдү баштап, өкмөт башчысы аны тездетүүнү тапшырды. 29 майда чыккан видео материалдарда Азаттык өздүк булактарына ишенип, белгисиз Кытай жараны Айеркен Саймайти жана анын Абдраз аттуу компаниясына 2011 жылдан 2017 жылга чейин Кыргызстандан 700 миллион доллар чыгарылган жана ал суманын ичинде 250 миллиону тиешелүү документтери колдоруна тийгенин көрсөттү. Ошол эле маалда банк аркылуу тышка акча которуп жаткан Айеркен Саймайти Кыргызстандагы Матраимовдор үй бүлөсүнө таандык Исмаил Ата фондуна жалпы 2 миллион 300 миң доллар которгонун жарыялады. Аз эле убакыттан соң финансы полиция төрагасы Бакир Таиров жогорку кеңеште бул каражаттар базардагы соодагерлердики болушу мүмкүн деп алгачкы маалымат таратты. Оперативдик информацияларды алып, мен бүт жактан тактап көрдүк. Бул нерсе биздин ишкерлердин Дордойдо, Кара Сууда, Мадинада иштеген ишкерлердин импортко төлөгөн акчалары болуп бизге информация келип атат азырынча. Бул иликтөөдө коомчулуктун бүйүрүн кызытып, тышка которулган миллиондор боюнча кыргызстандыктардын ою экиге бөлүндү. Иликтөөнүн автору бул миллиондор Матраимовдорго тиешеси барбы деген бир гана суроо койсо, социал тармактарда эл арасында бул акча ал үй бүлөнүкү деп айтылып жатат жана ошондой пикир жарала баштады. Олуттуу эле маалымат каражаттары 700 миллион долларды бажынын орун басары чыгарган деген мааниде кабарлашып башташты. Мисалы, Азаттыктын өзбек кызматы бажы кызматынын башчысынын орун басары Кыргызстандан 700 миллион доллар чыгарып кетти деп жазган. Бүткүл Борбор Азияга маалымат тараткан Настоящее время дагы Матраимов чыгарып деп баса белгилеген. Укук коргоо органдары дароо эле Азаттык койгон айыптарды четке кагып чыкты. Разведка Туркиядан 2 миллион эмес эле болгону 199 миң доллар Исмаил Ата фондуна түшкөн десе, Финполиция чын эле Саймайти аттуу киши Кыргызстандан 700 миллион доллар которду деп тастыктаган. Ошол эле учурда Дордой, Кара Суу, Мадина базарынын соодагерлери маалымат жыйын куруп, Азаттыктын иликтөөсүндө банктык система аркылуу которулган акчаны көмүскө акча деп айтуу туура эмес. Саймайти базардагы ортомчу деп аташты. Алардын сөзү боюнча Кытай жараны Айеркен Саймайти көптөгөн соодагерлерге өзүнүн ортомчулук кызматтарын сунуштап, алардын акчасын топтоп, чет жака которуп берип турган экен. Бул маалымат чын болушу мүмкүнбү деп биз дагы базардагы акча жүгүртүүлөр тууралуу төмөндөгү маалыматты даярдадык. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанга 2011-2017 жылдар аралыгында 30 миллион 162 миң 907 долларлык товар импорттолгон. Анын ичинен 8 миллион 686 миң 943 доллар товар Кытайдан келген товар. Бул расмий маалымат гана. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү ички дүң продукциянын 23,6% түзөт. Бул 125 миллиард сом же 1 миллиард 814 миллион доллар
доллар. Статистика комитети көмүскө экономиканын 16%-ын дүң жана чекене соода кылуу, тагыраагы базарларда экенин айтат. Статистика көрсөткөндөй, дүң жана чекене соода кылгандардын 4төн бири официалдуу иштебейт. Юридикалык жактын жоктугу соодагерлер үчүн эл аралык эсеп ачууга жол бербей, мындан улам соодагерлер финанс ортомчусунун жардамына муктаж болуп келиши мүмкүн. Көмүскө экономиканы кошпогондо статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2011-2017 жылдар аралыгында 8 миллиард 686 миллион 943 миң доллар товар Кыргызстанга кирген. Базар мыйзамы боюнча канча акчанын товары кирсе, ошончо акча чыгып турары белгилүү. Уйгур соодагери Айеркен Саймати 7 жыл аралыгында тышка которгон 700 миллион доллар Кытайдан 7 жылда кирген товардын акчасынан 12 эсе аз. Ал эми көмүскө импорттун көлөмү белгисиз. Миллиондордун айланасындагы кайсы бир маалыматка ишенебизди билбей, 5-каналдын редакциясы Асадыкка белгисиз булактар берген кагаздарды бир ирет текшерип чыкты. Акыркы 10 күндөн бери көптөгөн маалыматтарды текшерип, бир топ жаңы фактыларды таба алдык. Иликтөөдө көрсөтүлгөн документтерде Саймати Туркиянын Иш банкы аркылуу Бишкектеги Халык банктагы Исмаил Матраимов атындагы фонддун эсебине 2017 жылы 500 миң доллар жана 730 миң доллар которду деп көрсөтүлүп турат. Байкашыбыз боюнча айтылган маалыматтардын бир тобу дал келди. Мисалы, жогоруда көрсөтүлгөн кагаздарда банктын SWIFT коду, алуучунун реквизиттери туура жазылыптыр. Бул SWIFT коддор чын эле аталган Халык банк менен Туркиядагы Иш банкка караштуу деп тастыктасак болот. Бирок биз андан маанилүү башка детальдарга көңүл бурдук. Биринчиден, бул кагаздар дүмүрчөк эмес эле, акча которууга заявка деп документтерин башында аталып жазылып турат. Айырмасы эмнеде деп биз бир эксперимент өткөрдүк. Ал жөнүндө кийинчерээк токтолобуз. Ал эми Айеркен Сайматинин атынан которууга запростор деген кагаздар аябай көп. Алардын арасында бир дал келбестик бар. Бир топ документтерде Сайматинин колу мындайча коюлуп турат. Ал эми эки башка банктык кагаздарга коюлган Сайматинин колун бири-бирине аябай окшош. Жада калса, сыясынан жукпай калгандарынан чейин жана формасы бирдей. Ошол эле учурда Азаттыктын иликтөөсүнүн 3-минута 30-секундасына көрсөтүлгөн документтердин скриншотунда Сайматинин Осо Абдраз аркылуу акча жөнөтүп жаткан учурда такыр эле башка Кытай иероглифтери менен коюлган колу же башкача айтканда росписи турат. Саймати акчаларды сыртка которуп жатканда бир роспись коюп, ал эми Туркиядан Матраимовдордун фондуна которуп жатканда такыр эле башка кол коюлуп турат. Мүмкүн Саймати бул колдордун бирине эле ээлик кылат, же ар бир кайсы бир кагаздарга ар кандай колдорду кое береби деген да суроо пайда болду. Алдыдагы латын стилдеги колду кыркып Яндекс деген ресурска салсак, дароо эле ага окшош сүрөттөр чыкты. Сайматинин колу же росписи табылган бул америкалык сайт жолбун иттерди багып алуу менен алектенет. Уйгур соодагери Саймати Америкадагы жолбун иттерге кам көрөбү деп да таң калып жаткан чакта иликтөөбүз күтүүсүз бурулуш жасады. SPCA Florida аттуу сайттагы турган кол Айеркендики эмес эле америкалык компаниянын аткаруучусу директору Адам Стэнфилд деген мырза болуп чыкты. Адам Стэнфилдтин өзү Facebook'тан издеп таптык. Бул компаниянын дареги байланыш телефону да бар экен. Ошол телефон аркылуу байланышып, Адам Стэнфилдти таанысыздарбы, чын эле сиздин компанияда иштейби деп сурады. Бул жолбун иттердин фондунун өкүлү бизге Стэнфилд мурда иштебейт деп, азыр башка жерге которулуп кеткенин тастыктады. I'm calling to SPCA Florida, and it's written on this website that the former executive director name is Adam Stanfield. I'm not sure. I'm not sure exactly who you're trying to get in touch with, but that person no longer works here. So he doesn't work anymore. But the problem is that somebody used his signature, what published on your website. So here is a letter from Executive Director's Corner published on
August 2015, and there posted the signature of Adam Stanfield, and somebody has stolen his signature. Would you mind to help me? I could give you an email to reach out to, but I would not be able to give out any phone numbers at this time. Мүмкүн бул сайт жана Адам Стелфиндтин колу коюлган кагаз азаттыктын иликтөөсү жарыялангандан соң атайын пайда болуп калган жокпу деген шектенүү да суроо бердик. Мындай жагдай үчүн атайын Wayback Machine же archive.checkit.org деген ресурс бар. Archive.checkit.org'ду негизги интернетте улам чыгып турган маалыматтардын санариптик архиви деп атасак болот. Анын максаты маалымат кайсыл сайтта жана качан чыкканын сактап турат. Америкалык Стэнфилдтин колу SPCA Florida деген иттердин уясынын сайтында аз күн мурун эмес эле 2015 жылы эле чыккан экен. Муну дал ушул Archive.checkit.org интернет архиви далилдеп берди. Мындан улам азаттык көрсөткөн дүмүрчөктөр чын эле жасалмабы деген ой кетет. Анда ким бул кагаздарды даярдаган? Бул кагаздарды жасаган адам Сайматинин колун издегенден эригип, интернеттен эле көчүрүп алгандай. Банк кагазындагы бул кол Адам Стэнфилдтики болсо, анда Айеркин өзүнүн колу кандай? Ушул суроого жооп табыш үчүн Саймати мурда ээлик кылган Абдураз ЖЧКсынын юстиция министрлигинин архивдик документтерин алдык. Өзүңүздөй карагандай, Саймати менен Назия Турдалиеванын уставдык келишиминде колдорун коюп жатканда Айеркин араб стилинде кол коюптур. Бирок экинчи баракчасында жанагы эле Кытай иероглифтер менен кол коюлуп турат. Азаттыктын иликтөөсүндө автору Али Токтокуновго кайрылып, ушул далгелбестиктерди көрсөтүп, колуна түшкөн документтерди кандай түрдө текшерип чыкканын биз сурадык. Мен 5-чи каналдын журналисти Кутман Маматазимов ушул иликтөөнүн автору Элнур Алкановага жардам берип жатам. Биз азыр эле Азаттыктын журналисти Али Токтокунов менен байланышып, ал шаардан сыртта болгонуна байланыштуу телефон аркылуу бир канча суроолорду узаттык. Бирок ал кайра байланышып, телефондогу сүйлөшүүнү эфирге бербөөнү суранды жана кийинки жумадан жолугушуп, ачык маектешүүгө даяр экенин билдирди. Буга байланыштуу биз дагы кийинки жумада Али Токтокунов менен жолугуп, документтердеги эки башка айырмаларды, далгелбестиктерди чогуу аныктоого даярбыз. Муну менен иликтөөнү улантып, кийинки жумада маселенин аягына чыгууга аракет кылабыз. Токтокунов жарыялаган кагаздардын ичинен бир гана Исмаил Матраимов атындагы фондко которулган деген дүмүрчөктөр жасалма болуп чыкты. Кыргызстандын ичинен 13 чет өлкөгө которулган документтери текшерүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок ал жерде Азаттык Саймати аркылуу которулган жалпы $700 миллион Матраимовдордун үй бүлөсүн тиешеси болушу мүмкүн деп айтылган болчу. Чынында эле Дордой, Кара Соо базарларында накталай төлөм менен соода жүрөт. Мүмкүн ал акчалар соодагерлердики эместир. Бирок Матраимовдорго ошол $700 миллион тиешеси бардыгына жетиштүү далил табылдыбы деген суроо. Бул суроого иликтөөнүн автору өзү 5-чи каналда өткөн түз эфирде жооп берген. Мындайча айтканда, сиздердин толук акчаңыздар болбосо дагы бизде журналисттерде шектенүү пайда болду. Ошол акчага Матраимовдордун катышы бар окшойт документтер көрсөтүп атат деген. Мына ошол. Ким 700 миллионго дагы айтам. Эми мен 700 миллион силердики деген жокмун программада. Ушуну мойнуңа аласыңбы? Эми мен 700 миллион эми карап. Мойнума алгыдай программада айтып салган жокмун. Айеркин деген акчалар деп мына атат. аялынан болгону $200 миң которулганды сен ушуну 2 миллион 300 деп жазып алып атасың. Менде кагазымда бар да. Телегөрүстөн пайдаланып айтат элем да. Сизде сен жок болсо же көрсөткүңүз келбей атса, менде бар. Менде жок. Көргөзөбүз, бирибизге көргөзөлү. Көргөзөбүз. Ооба. Ал сөзгө маани берсек, азаттык тиешеси бар дебейли, тиешеси болушу мүмкүн деп жатат. Коомчулук берип жаткан суроолорду Искендер Матраимовго узатууга кылган аракетибизден майнап чыккан жок. Бирок Азаттык миллиондордон сырткары Бишкектеги Эльдорадо магазини жана Ошто курулуп жаткан Ош Плаза комплексинин бул үй бүлөгө караштуу деген эле. Ал сөздөрдү депутат мурдагы жумада өзү тастыктап, адал жол менен тапкандыгын айтты. 5-чи каналдан жалпы жатат элем сизге. Убактыңыз 1 мүнөтүңүз бар болсо, биз өткөнкү Азаттыктын иликтөөсү боюнча
репортаж жасап жаткан болчубуз. Анан сизди студияга келип маек бере аласызбы деп чакырып жаттык эле. Мен азыр убактым жок. Ал маселе боюнча финансы полициясы Саймачы фондко акча которгон эмес деп жарыялабады, билесиңер да. Ошондой эле ал кагаз Халк банктагы да бар. Керек болсо мен берип жиберем. Бирок маселе бир гана ал 2 миллиондон эмес, анын башка дагы Азаттык көп сөздөрдү айткан да ал жерде. Көп башка дагы маселелерди көтөргөн болчу. Ошол боюнча биз суроону берели деп айткан элек сизге. Өзү негизи ошол кагаздарды сиз көрдүңүзбү? Азаттык чыгарган кагаздарды. Эми биринчиден Азаттык чыгарган кагаздарды мен бул суроо боюнча телефон аркылуу кайрылдым Азаттыкка. Анан официалдуу түрдө биз ага да кайрылдык. Бүгүнкү күнгө чейин Азаттык мага ал кагаздарды такыр көрсөткөн жок. Мага бериши элек бүгүнкү күнү, бериши элек да, бул биринчи. Анан калган мүлктөр боюнча, калган суроолор боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен ачык айкын 5-каналда бір күнү айтып бердим. Азыр бир ирет дагы бир келип койбойсузбу? Азыр убактым жок болуп атат. Депутат Халык банктан алган справкасынын копиясын редакцияга узатты. Ал справкада да Халык банк Айыркен Саймати аттуу адамдан Исмаил Матраимов фондуна каражат түшпөгөндүгүн, Вуфули деген айым гана 2 миллион эмес, 199 000 доллар которгон деп жооп берген. Бул иликтөөнүн аягында биз бир эксперимент жасап көрөрдү чечтик. Стамбулдан биздин кесиптештерибиздин бири Токтакуновдун кагазында жазылган Стамбулдагы Иш банкына барышты. Алар ошол эле бул кагазда жазылган дарегиндеги филиалынан Кыргызстандагы Media Focus деген фондко 100 доллар которушту. Кадимкидей эле заявканы толтурушуп банкка узатса, банк аны кайра кайтарып бербеди. Себеби мындай: заявкалар өз колу менен толтурулуп, банктын ишкери алып калат экен. Транзакциянын аягында бизге ушундай квитанцияны узатты. Муну Азаттыктын документтери менен салыштырып көрдүк. Салыштырмалуу биздин документтерден айырмаланып, иликтөөчүнүн квитанциясында тактап айтканда акча которууга сураныч кагазы бир нече грамматикалык жана орфографиялык каталарды таптык. Акча которулгандагы чыныгы дүмүрчөк кагаз бул. Биз бул репортажда Кыргызстандан которулган 700 миллион долларга кайсы бир чиновниктердин тиешеси бар болушу мүмкүнбү деген гана суроо койдук. Иликтөөдө жарыяланган документтердин жарымы жасалмай экенин далилденгенден соң Азаттыктын коррупция менен күрөшүүгө болгон таза ниетинен кимдир бирөөлөр пайдаланып, ишенимдүү булактары жасалма документтерди сунганбы деген ой жаралат. Кызыкчылыгы бар адамдардын артынан ээрчип кетпеш үчүн кыргыз журналистикасы дагы көп нерсеге үйрөнүп, кол тийген документтерди жарыялоо алдында жети өлчөп биргесе турган учур келди окшойт.